Сиз Баткендеги укмуштуудай аймак бар экенин билесизби? Ал Баткен шаарынан 50 чакырым алыстыкта турган Мадыген геопаркы. Окумуштуулардын демилгеси менен бул аймак быйыл коргоого алынган. 2023 жылдын апрель айында Кыргызстандын өкмөтү тарабынан аянты 8160 гектардан турган Мадыген жаратылыш паркы түзүлгөн. Учурда Мадыген аймагында Борбордук Азиядагы ЮНЕСКОнун 1 глобалдык геопаркын түзүү боюнча долбоору ишке кирген. Аймактагы геологиялык табылгалар мезозой, кайнозой эраларына таандык деп айтылат. 20 миңдей ташка айланган корт-кумурска жандыктардын калдыгы табылган соң Мадыген дүйнөдөгү эң ири археологиялык аймактардын бири болуп калды. Өткөн кылымдын 60-70 жылдары бул аймакта табылган Лангисквама, Шаровиптерикс дүйнөлүк окумуштуулардын кеңири талкуусуна түшкөн. Аларды мадызаврлар деп да атап коюшат. Геопарктын эң белгисинде байыркы Лангисквама түшүрүлгөн. Өз көзү менен көрүп кеткендер Мадыгендин кызгылт түскө боелгон дөңсөөлөрүн Марс планетасына салыштырышат. Бул жерде табигый күчтөрдүн таасири астында тоолор түстүү палитрага боелгон. Жөнөкөй саякатчылар Мадыгенге укмуштай пейзаждары, панорамалары, рельеф формалары үчүн келишсе, студенттер жана окумуштуулар үчүн бул аймак чоң табылга. Алар ачык асман алдында геология, структуралык геология, тарыхый геология, палеонтология, минералогия, стратиграфия жана башка тармактарды изилдесе болот. Мадыген аймагы сизге жактыбы? Бизге катталып пикир калтырыңыз.